Степна оңго могуну кайра алып келдим, короче. 17 мүнөттө келдик, 355 сомго эконом болчу. Все-таки сурадым. Эмне бар бул жерде десем, швейный цех дейт. Анан кийин, только мындай орустар иштейби десем, жок, индустар деле бар, кыргыздар деле бар, наркы берки дейт. Анан сиз деле үчүнчү алып келип, буга чейин дагы бүлөр тапкан, ал деле орустар болчу десем, билбейм дейт. Анан не тигесиңер десем, эме дейт. Костюм дейт, мужской костюм тигет экен. Короче, ушул жакта швейный цех бар экен. Мен бир мындай бухгалтерский мындай эме кооператив болуш керек деп ойлодум эле. Көрсө швейный цех экен. Ошондой. Атайк туугандар, баарыңызга ассаламу алейкум. Бүгүнкү понедельник, дүйшөмбү күнү 16 март 2026 жыл. Саат 8:20 өттү. Буюрса биз пайдаланып коюп келген заказыбызга келдик. Биринчи заказ завершить эттик. Эми Мой районду тамызып туруп, жумушту дальше улантабыз. Сохраненный выбор кылганбыз. Так. Далее. Далее. 4.92 рейтинг, серебро уровень, 48 приоритет. Машина Sonata 2020 комфорт плюска жарай турган машина. Парк, эксперт парк. Кимде ким ушул паркка кошулуп иштейм деген болсо, сиздерди 3 түрлүү комиссия күтүп турат. 2% биринчи заказдан, бир заказдан, 4 сом бир заказдан, же болбосо суткасына 55 сом. Мен ошол суткасына 55 сомдук заказдан иштеймин. Жана бул эксперт кошулгандан кийин, силер фотоконтроль өткөндөн кийин силерге 100 сом баласына салып берет. Ошол 100 соммен жумушту дальше улантып кетсеңиздер болот. Выплаты, пополнение, наркы берки деген жактары бүт эле основной мындай эме го, бир эле тема го, мындай өзгөчөлүктөр жок, бардыгы эле бирдей. Бул эксперт өзгөчөлүгү эмне? Жанагы сиз регистрация болгондон кийин артыңыздан досуңузду чакырып, досуңуз сиздин атыңыздан кирген болсо, анан кийин досуңуз 50 заказ кылгандан кийин досуңуздун атынан сизге 1000 сом которуп берет. Сиз кирерде Тынчтык Go YouTube каналынан кирдим, блогер деген тандап кирсеңиз, мага эчтеке төлөп бербейт. Просто менин каналым эксперт паркка кичине мындай статистикасына, показателине көбүрөөк дем алып келет. Плюс мага жакшы. Авторитет. Так акча бербейт. Кийин досуңуз киргенден кийин ошо досуңуздун атынан эме алсаңыз болот. Так. Бияк эмне дейт? Азия дейт. Азияга барат экенбиз. 70 сомон берет, плюс 70 мен. Кеттик анда бир экинчи заказда. Алып кеттик. Ордума жыла эле отмена болуп салды го. Ладно, отмена болсоң отмена боло бер. Так. Пробег уже канча болду дейм ба? 16 километр болуп тур пробег. Машина 1 сааттан бери жанык, бирок линияга чыкканыма жарым саат болду. Потому что машинаны жылытып, алжак булжак кылып, баланы мектепке таштап дегендей. Анан жумушка чыккан кез, пока заказ жок. Азыркы заказ отмена болуп кетти. Так, экинчи заказ 13 мүнөттө келдик, 14 мүнөттө келдик. 292 сом. Келген жерибиз Coca-Cola. Coca-Cola главный офис ушул жерби, получается? Ушул жерден неме кылышабы? Бияктан кирет экен Coca-Cola'га, как положено, контрольно-пропускной пост экен. КПП деп кой, не деп коет эле. Coca-Cola'нын главный офиси ушул экен, короче говоря. Алихтар кандай экен ушуларында? Иштегендер барбы араңарда, таныштар? Алатого келип калдым. Ушул жердин аквапарк салыштырайын деп турган, биякта башка жок да? Кыргызда, Бишкекте. Ушул эле аквапарк. Келдим, короче, 300 сомго алып келдим могу заказды. Оплата карта экен, картасынын акчасы жок экен. Анан за 72 часа, короче, Яндекс восстановит, если вы не оплатите. Азыр мен кирип салып көрөйүнчү, аракет кылайынчы дейт. Театр 01004 Triple G дейт го. Номери прям дерзкий го. Так, келген жерим Үмүталиева. 25 мүнөттө келдим, 229 сомго. Бир аз капа болуп турган заказ болуп калды. Пока заказ жок. Күтүп турган кез. Бишкекте погода бүгүн жакшы. Бирок 6 градус көрсөтүп атат да пока что. Так, проспект Чүйгө 160 келип калдык, 6 мүнөттө 121 сомго. Границага келип калдым да, бирок блин. Бул жактан заказды качан берет? Не болуп атат интернет? Аз бул эжеден отура албай жаман кыйналды да, интернет что-то слабый болуп атат, бирдеке болуп атат депчи. Өзүнчө эле ойноп атат го.
Так, 23 мүнөттө келдик, 225 сомго. Кийинки заказ түшкөн ушул эле жерде окшойт походу. Так, биз обратно барат экенбиз, ошондо остановкада турамын деди. Ага, кеттик. Так, бул жерде развод. Ой, артында бар экен да. Ушинтип эле дворго кирип кетсең, Короче говоря, мен мына камерам что-то башкача тартып калган. Что-то вообще фокустарды түмүнө жакшы алып өзүнчө эле башкача го. Так, 161 сом келдик. Оплата наличными. Пока заказ жок. Ошого тете жерге кирип, кайра чыгып коюшум керек. Что-то камера жакшы тартып калганбы же эмне эле акат иштекесин оңдогон жокмун. Ошол бойдон мындай резкость жакшы болуп калыптыр да что-то. Так, 11 мүнөттө келдик, 131 сомго. Келген жерибиз микроштардын ичи болуп калды. Пока заказ жок. Күтөлсөм. Тынч райондор бар ошол жерлер, Короче, история мындай болуп атат да. Жанагы кредит боюнчачы. Кредит боюнча поручитель, булардын тапкан поручители башка бир поручитель табып туруп өзүнүн кредитин алып алыптыр. Мага поручитель калбай калат. Анан кийин булар мени офиске чакырат, офиске келсем, булар мага айтат, машинаны коюп кой тагын биз 2 жуманын ичинде машинаны сатабыз, сатып туруп, сенин атыңа кредитти жабып туруп, наличкага сатып туруп, сенин атыңа кредит жабып туруп, машинаны переоформитебиз деп туруп, анан бияка келдик кайрачы, банкка, алган банк жака келип туруп, ушундай болот, кандай болот деп суроо берип аткан кезде, булар получается азыр эме деп атат да эме. Машинаны кукпай дагы 3 күндөн кийин апрель айында кредит жабабыз да, анан ошонун ичинде машинаны сатып туруп, машинаны переоформление кылабыз деп атат. А так полностью гендоверенность аяк дегендер жазылган бүт нерсеси. Эми ошонун үстүнөн азыр машинаны барып, скорее всего, калтырам, кредит булар жагып койгон болсо 1 айга. Короче, машинаны алып кетип атат. То есть 3 күндүн ичинде кредитти жаба турган болду, 1 айдыкын. Анан 2 жуманын ичинде машинаны толук сатып туруп, түшкөн акчаны полностью кредит жабып туруп, машинаны переоформлоп туруп, уже мени бошотот бул кредиттен. Ал убакытка чейин получается мен бүгүн машинаны тапшырып, без машины калган учур. Ошол үчүн машина керек, короче. Такси кылып, берки кредиттер бар, ошону жабыш керек. Ошол үчүн такси издеп жүргөн кез. Кимде ким варианттар болгон болсо, аренда арзаныраак болгон болсо, чыккыла. Чисто мындай такси кылып, аренда жабып туруп, анан кийин кичине мындай чөнтөк иштей турган возможность боло тургандай варианттар болсо, кайрылсаңыздар болот. А так азыр шлагбаум барып туруп, жүктөрдү полный алам, машинанын ичиндеги бүт керектүү нерселерди, өзүм койгон нерселерим. Бияка чехол, мехол, короче, бүт нерсени койгом да. Ошону барып туруп алып кетиш керек, короче. Анан алып кетип туруп, бияктагы могу брат айдап кетет, короче, машинаны. Кайра офиске. Ошол жактан машинаны алып кеткен болчумун, кайра ошол жактан менен алып кетип атат машинаны. История ушундай. Ошондой болуп атат. Бирок бул менден күнөө эмес, булардын күнөөсү эмес, но из-за того, что банктар анча-мынча кредиттерди катарынан бербеген үчүн болуп калды да. Но ничего. Мынакей, короче, жүктөрдү түшүрүп атып көчтү машинаданчы. Мынакей. Эми машина караш керек, азыр еще токтоп туруп үйгө баргандан кийин полностью айтып берем дагы чок-чумо кандай не болгондорун. А так мынакей. Машинаны полностью түшүрүп көчүп чыгарды. Выселение из квартиры деп коет го. Короче, кеп мындай болду. Туугандар. Ошол машинанын доп суммасын жанагы 300 000 сом поручитель таппай калган үчүн, поручитель жок болгон үчүн, акчанын жана доп суммасын бере албаган үчүн, получается, машина кайра ошол автосалонго кетти. Кеткен себеби машина менин атымда, бирок булар получается азыр ошол машинага клиент табып туруп, наличкага клиент табып туруп, машинаны мен через түндүгүл аркылуу өткөрүп коет экенмин. Ошол историяга 1 жума, 2 жума максимум деди. То есть айдын аягына чейин. 3 күндүн ичинде булар менин кредитимди 1 айлыгын жабат. Кийин клиент табып туруп, историяны тазалаш үчүн банктан полностью чыгарат.
машинанычы банктан полностью то есть башка бирөөгө оформление кылыш үчүн булар ошол башка клиенттен акчаны алат экен дагы, акчаны алып туруп ошол акчаны алгандан кийин банктагы машинаны аресттен чыгарып туруп берки адамга переоформление болуп туруп уже дальше кийин берки адам менен эме болот экен да. Ошол адамды булар 2 жуманын ичинде гарантия таап беребиз айтты бүгүн. Банкка жанагы кийинки айдын платежкасын бүгүндөн баштап 3 күн эсептейм. Ошо 3 күндөн кийин жабып отуруп ол сүйлөштүк. Мен рулдун немелерин, чехолдорду, жагы могу эмне деп коет эле, накидканы полностью алып чыгып кеттим. Ал машинага мен вложенияларды эмне кылган болчумун? Майларын алмаштыргам, коробка май, мотор майын полностью ТО обслуживание кылганмын, свечаларын, немелерин, катушкаларын, жаңы аккумулятор алып койдум, зимний шины койгонмун. Дагы эмне кылдым ал жака? В принципе, ошол эле вложение болгон. Где-то бир орто эсепмен алганда 40 миңге жакыныраак болуп калды да ошол суммачы. Майын моторлору 12 миң болуп, баллондор 10 миңге жакын болуп, жанагы полный ТО обслуживание 16 миң болгон, плюс накидка, чехолдор биригип тоже бир 7,5 миңдей болгон да. Ошолорду полный вложение, плюс аккумулятор 5 миң. Ошол полный вложение кылганда 40 миң даже көп болуп калат экен примерно. Бирок мен получается эме төлөдүм, кредит төлөдүм, 1 айын төлөдүм, эми 2 айын төлөп, мына 5 апрель төлөшүм керек да по идее. Ошонун бардыгын эми булар өздөрү төлөп коебуз дегенде кылып койду. Ошентип машинаны, бүгүн мен полный жүктөрүн алып, азыр бул бир браттын машинасы, ошонун багажына салып турдум пока что. Азыр эми жүктөрү көтөрүп алып туруп, автобус менен же болбосо такси менен үйгө кетем. Эми ушундай болуп калды, бир чети өкүнүп атам, бир чети сүйүнүп атам. Орустар айтканда, все, что не делается, все к лучшему дейт го. Балким ошондой. Эми, жанагы электромобилдер менен алектенгендер, электромобиль менен иш кылгандар, салондор, таксиге берем дегендер, мен ошо силердин менен чогуу иштешейин деген эмелерим болуп атат. Силерге отдельный бир мындай айтканда обращение кылып коеюн. Арендага же под выкуп сүйлөшөлү машинаңарды, ошону алайын мен силерден. Ошо менен машина менен силердин паркыңарды реклама кылганча иштешейин, бирок график коюп. Өзүңүздөр билесиздер, мен өлө мындай толук смена иштебейм, көп көчөйүн мындай айдабайм. Жанагы балким арендага берем дегендер эле болсо, мисалы үчүн арзаныраак кылып сүйлөшсөк, тоже минсем болот. Бирок желательно под выкуп болсо жакшы болот. Эми андай варианттар чыкпай калган болсо, жанагындай арендага эле беремин, сен иштегениңди көрдүм деп мындай комментарий көп жазасыңар го. Сен 2 саат иштеткенсиң, 3 саат иштеткенсиң, 2-3 миң иштеп коет экенсиң деп. Мага ошондой эле прибенд иштеген болот негизичи, жагандай парктарды менен реклама кылып туруп эле ошентип мен мындай неме кылам да. Ошого ошон үчүн жагандай аз иште. Бирок анча мынча бир жумада 2-3 жолу мен 10 сааттан көбүрөөк иштешим керек обязательно. Ошол үчүн туугандар, кимде ким ошондой приложение ачык болгон болсо, ошондой сунуштарга мындай варианттар болгон болсо, мен ачыкмын. Ошол үчүн чалып, жазып, бияка номерлер калтырып коем туугандар. Кимде ким ошондой возможность болсо чалып, жазып, вариантыңарды, сунуштуңарды, предложениеңарды айтып көргүлө. Сүйлөшүп иштешебиз. А так жакшы эле кылдымбы, туура эле кылдымбы же туура эмес кылдымбы, оюңузду жазып кетиңиздер эмеге, комментарийге. Кандай болот, эмне болот? Ошондон силердин бүт нерсе болгон нерсе по-любому силер менен бөлүшүп атам. Ошо бөлүшкөн нерсемди по-любому окуп туруп жазып койгула, оюңарды жана вообще в целом советиңерди. Ийгилик барыңыздарга. Рахмат.